Саламатсыздар, урматтуу Үчүнбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өзгөчө экинчи тарап келди десек жаңылышпайбыз. Мындан бир нече мурун биздин бет кап берүүбүзгө бир эжекебиз келген эле. Москвага балам тоюна келсем, келиним өзү менен тең экен деген. Дал ошол экинчи тарап. Мен комментарийлерге чыдабадым. Ошол апасы көп мага жалган сөздөрдү жала жапты дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Ушул эжекенин дагы бир чындыгын угайлы. Саламатсызбы? Бет кабартында берүүбүзгө көптөн бери байланышып, бүгүн убактыңыз болду. Өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Саламатсыздарбы? Өткөндө өзүңүздөр көргөндөй кайнемди айта берейин. Кайнем келип кеткен экен. Тыйындын дагы эки тарабы болот дегендей, экинчи тарабын сиздерге айтып кетейин. Мен кайненемен тең эмесмин. Баласы менден 14 жаш күчүү жолдошум. 3 балабыз бар. 2 балам биринчи жолдошумдан. Биринчи жолдошум каза болуп калган. Каза болуп калган себебинен ата-энем үйүнө бакпаганым үчүн ушул Москвага келип калганмын балдарым менен. 2 балам менен жесир калгандан кийин Москва шаарына келип, Москвада квартира снимать этип, балдар менен жашап жүрдүм. Өзүм квартира снимать этемин. Анан ушул жерге квартиранттар аламын. Ошол жерге жанагы менин жолдошум келип калат. 1 жыл аркамдан чуркап жүрдү десем болот. Жолдошумдун бетинде чоң шрамы бар. Менин 2 балам бар. Эркек бала все равно аял киши жалгыз болгондо эркектин вниманиясы, эркектин колдоосу керек болот экен. Биз канчалык күчтүү болбойлу, баары бир аял заты алсыз болот экенбиз. Жолдошум мага болгон мамилеси менен, балдарыма болгон мамилеси менен мени өзүнө каратып алды десем болот. Азыркы 3-чү балам ушул жолдошумдун баласы. Демек, кайненеңиз келип, ошо 3 баласы менен тийип алыптыр деген жалган. Ошо 2 эле балаңыз болгон, анан 3-чү бала ошол азыркы жолдошуңуздан экен да, значит, да? Ооба, азыркы балам ушул жолдошумдун баласы 3 жашка чыгып калды. 3 жашка чыгып калды деп калдыңыз. Демек, сиздер 4 жыл мурун, 3 жыл мурун үйлөнгөнсүздөрбү? Анан үйлөнүп атканда жолдошуңуз ата-энеңизге айтып, үйлөнтам деп, бир кабар берип, үйлөнгөн эмессиздерби? Кийин арадан бир 3-4 жыл өткөндөн кийин айтып атабы? Ошо жолдошум мени багындырып алгандан кийин ник окутабыз деп чечим чыгарып, ушул чечимге келгенибизден кийин жолдошумдун ата-энем жок деп айткан. Ата-энем жок, бул жакта эжелерим бар деп. Эжелери менен ушул Москвадагы эле тааныш эжелери менен тааныштырып, ник окутуп жашап жүргөнбүз. Эмне себептен ошо апасын чакыртып той кылабыз деген бир чечимге келди? Эмне үчүн ошол 3 жыл, 4 жыл өткөндөн кийин ата-энеси айтып, ушундай биздин бет кабартындагы берүүбүзгө келип, сиз жөнүндө маалымат берип кайрылды элге? Никебизди окутканыбызда ошол Москвадагы эжелерим деп чакырган, ата-энем жок деп айткан. Анан ошол эжелери бул деле өзүнүн эжелери эмес, Москвадагы эле тааныш эжелер болгон экен. Анан жашап жүрүп, ошол тааныштардан, немелерден угуп калам, что ата-энеси бар экен деген угуп, билип, анан өзүнөн сурасам, ооба бар деген. Ал жакта дагы ата-энелери сени үйлөйбүз деп, муну кысымга алышкан экен. Анан бул апасына мен сүйлөшкөн кызым бар, келе бериңиз, бул жакта той кылабыз деп чакыртат. Бирок баланын бетинде шрамы болгон үчүн буга эч кайсы бир кыз тийбейт да. Анан бул жерде биз экөөбүз бири-бирибизди толуктап турабыз десем болот. Бала эч жерде иштебейт, үйдө иштейт, айтишник, аябай акчаны жакшы табат. Тапканы дагы жакшы, үйдө менен чогуу, дайым экөөбүз бири-бирибизге жөлөк таяк болуп турабыз десем болот да. Апасы айтып калды да, ошо менин балам жаш кезинен келип, жашынан эле келип иштеп бизге жардам берчү эле, акылдуу эле. Ол башын эле айлантып тийип алды деп комментарийлерде аябай сиздерге негатив жазылыптыр да, бул башын айлантып ушуну тийип алыптыр депчи. Негизи ошол бала чындыгында ошол жашы убагынан келген экенби? Москвага келгенде жаш кезинде келген экен, бирок менин квартирама келгенде ал 21 жашта болгон болот. 21 жашта, 24кө кирип калды. Өзүнүн акылы менен, өзүнүн чечими менен ошол чечимге келип үйлөндүк десек болот да. Комментарийлерде көп эле жазылыптыр да, ошо 2 баласы дагы өзүнөн чоңду, бой жеткенде алса
эже өзү кандай болмок деген комментарийлер аябай көп жазылып тур да. Ошол суроолорго бир жооп бере кетсеңиз. Мен деле эгер балдарым ушундай чечим чыгарып ушундай неметкен болсо мен колдомокмун. Себеби бул өзүнүн башынан өтүп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле хадис-шеневизде алганда 15 жаш чоңду алганда хадис-шеневизде деле пайгамбарыбыздын 15 жаш чоң болгон 3 баласы менен. Мен муну туура эле кабыл алмакмын. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Ошо максатыңызды айтсаңыз. Өткөндө мен кайнем келип, жалган сөздөр көп болуп кетиптир. Жолдошум көрүп, билип туруп үйлөнгөн, азыр 3-чү балам ошол жолдошумдан 3 жашка чыгып калды балабыз. Ошолордун тагдыры кандай болот деген нерсе мени кыйнаган үчүн келдим да. Анан азыр биз ажырашкан болсок, балдардын тагдыры эмне болот деп ойлоном да. Анан бул жолдошумдун дагы айтып кетчү нерсе бар. Бул жерде жолдошумдун бетинде аябай бир чоң шрамы бар. Анча-мынча кыздар азыр тийбейт, келбетине карап тиет. Анын жолдошум өзү да жакшы түшүнгөн үчүн экөөбүз баш коштук десек болот да, экөөбүз бири-бирибизди толуктап турабыз бул жерде. Мен ойлойм, бул сүйүү кары жашка карабайт деп. Урматтуу мекендештер, мына экинчи тарапты дагы уктуңуздар. Сиздердин дагы кандайдыр ой пикириңиздер болсо, сөзсүз комментарийга жаза кетиңиздер. Эжекебиз жана мурунку келип өткөн кайненеси дагы ал комментарийлерди, билдирүүлөрдү окуйт. Кийинки